буюрса үстүнөн 1,5 метр фундамент коюлат, ошондон цокольный здание болот. А бул уже бул биринчи уровень. Бул дагы түшөт да, мындай болуп, тиги окшоп. Буга чейин түшөт. Карабайсыз мынакей, бияк ары чуңкур. Кара Колдо Ысык көл бириккен ооруканасынын курулушу кызуу башталды. Азыр бейтапкананын эң негизги жер казуу иштери аткарылууда. Жер төлөөгө даярдык катары 3 метрге жакын жер тереңдетилет. Курулушта учурда 14 техника тартылып, жумушчулар оорукананын жанына жайгашты. Өзүңүздөр көргөндөй бизде курулуш иштери тынымсыз жүрүп атабыз. Кудайым буюрса, пландагыдай, пландан да бир аз алдыга озуп баратабыз. Дем алыш күнүндөгү кандай жок, бизде иштеп атабыз. Мынакей бүгүнкү күндө техника шаймандардын баары келген, тыным жок. Кудай буюрса, мындай темпте иштесек, ойлогон күндөрү пландарга иштер аткарылып бүтүп калат деп ойлойбуз. Жалпысынан 6200 аянтка ылайыкталган 350 орундук жер төлөөсү менен 4 кабат оорукана курулат. Анда көп тармактуу бардык бөлүмдөр бир жерде жайгашат. Беш блоктон турат. Эки четки блогу 2 этаж, но бардык астында размери 130-81 пасам. Чоң да, 130-81. Асты подвал болот. Ошондо бир жагы 3 этаж, суу учетон подвал. Подвалда дагы суу эме болот да, помещениялар болот абдан, көп помещение. Орто чени болсо 3 этаж болот. Подвалы менен 4 этаж. Андан тышкары бул жерде лифттер бар. Ошо лифттердин эмеси менен уже дагы андан да көтөрүлөт. Оорукананын эски имараты 1967-жылы курулуп, эскилиги жетип, утурумдук оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп келген. Орун жетишсиздиги башкы көйгөйлөрдөн бейтапкана облус аймагындагы бардык тургундарга медициналык жактан тейлөө көргөзөт. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.